Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum, hurmatly ilim süýüçüler. Sabagızdy ulay, dawat jana dawatçı. Har bir uyum je fond je jamaattyk bir toptom аттарын кандай деп атасак дагы алардын максаты болот, мүдөөсү болот. Дал ошондой эле дават Аллага чакырууда дагы максаттар бар. Ал максаттарды даватчылар орноткон эмес, алымдар орноткон эмес. Бул ошол Куран жана сүннөттө бекитилген. Эң биринчи даваттын максаты ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Алла Таала Куранда Зарият сүрөсүнүн 56-аятында "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" мен жиндерди жана инсандарды мага ибарат кылсын деп гана жараттым дейт. Күнүгө биз сүннөт витр важипти кошкондо канча 31 канча жолу Фатиха сүрөсүндө "Ияка набуду ва ияка настаин" деп Фатиха сүрөсүндөгү ушул аятты окуйбуз. Алымдар айтат, бардык ошол пайгамбарларга түшүргөн баракчалардагы маңыз кийинки түшүрүлгөн 4 китепте бар дейт да, жыйынтыкталып. Таурат, Инжил, Забур, Куран дегендей. Ал эми ошол Инжил, Забур, Таураттагы маңыз бул Куранда бар дейт. Курандагы маңыз бул Курандагы муфассал аяттарда бар дейт. Мындай аяттар кыска-кыска болгон аяттар да бар дейт. Ошол бардык муфассал аяттардагы маңыз Курандагы 2 сөздө бар дейт. Ал ияка набуду ва ияка настаин, сага гана кулчулук кылабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Демек, даваттын эң биринчи максаты бул жараткан Аллахты жалгыз бир деп билүү жана ага ибадат кылууда, жалбарууда, жалынууда ага эч кимди жана эч нерсени шерик кошпош. Аныс деле даватта ошол 6 сыпаттын биринчиси эмне? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Экинчиден ошол Алла Тааланын дини ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах мени менен гана чектелип калбастан, мен үй бүлөмө жетсе экен, менин туугандарыма жетсе экен, айылыма, шаарыма, мамлекетиме, бүтүндөй ааламга жетип, ошол бакытка бардыгы шериктеш болсо экен деп, ошол даватты бүтүндөй үммөткө, бүтүндөй дүйнөгө жеткизүү бул дагы экинчи максатка кирет. Үчүнчүсү бул коомчулукту оңдош. Бүгүнкү күндө милициялар же оперлер же орган кызматкерлери дейбизби, коомдун тынчтыгы үчүн кылмыштуулукка каршы күрөшүп аткан болсо, даватчылар андан дагы балким эффективдүүрөөк, андан дагы жакшыраак, андан дагы жыйынтыктоочураак таризде күрөшүп жатат. Мисалы, бүгүнкү күндө ошол ыйман, ислам деген нерсе жеткендиктен, ошол ыйман, ислам бизди көптөгөн кылмыштуулуктан тосуп турат. Болбосо менде урдаганга, зынага барганга, бирөөнү алдап кеткенге, жана башка бардык кылмыштуулукка менде жөндөм бар. Ал жанакы ит, кабанак ит атырылганда ээси мойнуна жанакы жипти кармап монтип тарткандай эле, ошол нафсим, ошол күнөөнүн баардыгын кылганга атырылып эле турат. Бирок ошол Аллага болгон ишеним, кыямат күнгө болгон ишеним, Алланын алдында сурак соболго тартылуу маселеси жана башка ыйман, ислам бизди ошол кылмыштуулуктан ооздуктап турат. Демек, ошол даватчылар кылган мээнеттин натыйжасында ошол ыйман, ислам деген ыйыктык менен көптөгөн адамдар бүгүнкү күндө кылмыштуулуктан тосулуп турат. Эгер ыйман, ислам жок боло турган болсо, аалам хаос болуп кетет, кылмыштуулук аябай күч алып кетет, мамлекет физически жетишпей калат да. Ошондуктан коомчулукту оңдош бул даваттын өзөктүү максаттарынын бири. Бүгүнкү күндө ошол феминисттер бул тек гана бет кап, анын артында балким сионисттер турат, балким дүйнөлүк жанакы масондор турат. Максат аша чабып, аялдардын укугуна зулум келтирүү.
Чындыгында ошол феминисттер аял укугу дегенди чындыгында дааватчылар ислам колдогондой ага ошол аялдардын укугуна зулумдук келтирүүгө каршы күрөшкөндөй эч ким тарыхта күрөшө алган эмес. Ислам ал жаннату тахта акдамил уммахат, бейиш энелердин таман астында деп келди. Аялдар силер Аллахтын сөзү менен аманат кылган Кудай алдында силердин колуңарда алар аманат деди пайгамбарыбыз. Ким кызын чоңойтуп, тарбиялап, мээримин төгүп, жакшы жерге турмушка ошол узатса, ошол кызы себептүү Алла Тааланы бейишке киргизет деди. Дей койчу, аял укугу тууралуу исламда айта берсе сөз көп. Түгүл Куранда эркектер деген сүрөө жок, бирок аялдар деген сүрөө бар. Демек бүгүнкү күндө мисалы мына здание соцзащита зданиясы болгон, ал ошол мамлекеттин социалдык абалын камсыздоо, мамлекеттеги ошол кедейчиликке каршы ал бул жана башка кыскасы ошол нерсеге ислам дини салым кошкондой башка эч ким салым кошо алган эмес. Эң биринчи пенсияны Азирети Умар радыйаллаху ойлоп тапкан. Эң биринчи ошол төрөлгөн балдарга жөлөк пулду Азирети Умар ойлоп тапкан. Дей койчу. Же болбосо мына тазалык, экологиянын сакчылары деп атабыз, браконьерствого каршы деп атабыз. Пайгамбар ошол эртең кыямат болот деп атса да колунда көчөттү тигип кой деп атат. Кудук каз деп атат. Өлсөң да сообу жетип турат деп атат. Жолоңдо деп атат. Жолдогу бир ташты, бир тикенекти, бир зыян бере турган бир чыбыкты алып кой деп атат. Бүгүнкү күндө коомчулукта кайсыл тармак коомчулукту оңдош үчүн аракет кылып аткан болсо, ошонун баардыгы комплектацияланган түрдө дааватчылар ошого минет кылып жатат. Мурда телевизор, видеокамера өзүнчө эле, диктофон өзүнчө эле, камера өзүнчө эле, фонарик өзүнчө эле, календар өзүнчө эле, будильник өзүнчө эле, фотоаппарат өзүнчө эле, ошонун жүздөгөн функциянын баардыгы бир телефонго жыйынтыкталып калгандай, ошол баардыгы бир тармакта кылып аткан жакшылыкка дааватчылар ошонун баарына чакырып келет коомду оңдоодо. Ошондуктан мамлекеттин оңолуусуна, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө, өнүгүүсүнө, мейли ал материалдык жактан болсун, моралдык жактан болсун, дааватчылардын кошкон салымы өтө чоң, өтө зор. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бул үммөттү коомчулукту оңдой турган үммөт экендиги менен айырмалатып өзгөчөлөнткөн. Вальтакун минкум умматун едуна илал хайр. Силердин араңардан жакшылыкка чакырган бир үммөт болсун. Ваямуруна бил маруф. Жана шариаттын буйруктарына буйруган, ваянхаун анил мункар, шариаттын тыюларынан тыйган бир үммөт болсун. Ва улайка хумул муфлихун. Мына ошолор бактылуулар деп атат. Алымдар бул аяттын негизинде минкум дегенде мин араңардан деген бул табиизия. Демек бул даават фарзы кифая. Ошол 7 миллион 7,5 миллион кыргыз элинин арасынан бир бир дааватчылар чыкса, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарса, ошону менен буйрук аткарылган болот, баардыгынын мойнунан даават кылуу милдет түшүп калат деп илгери айтып келген болсо, бүгүнкү замандагы биздин замандаш аалымдардын баардыгы, залкар устаздардын баардыгы бүгүнкү күндө даават кылыш ар бир мусулманга парзы айын болуп калды. Анткени себеби бузукулук ушунчалык күч алды, ушунчалык туш тараптан ислам имаратына от жалындап келатканда, ар бир мусулманга дараметине, деңгээлине, илимине таасир бере ала турган чөйрөсүнө жараша даават кылыш, Аллага чакырыш, жакшылыкка чакырыш, жамандыктан тыйыш фарзы айын болуп калды дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде я юхалладина аману ркау васджуду ваабуду роббакум вафалул хайра лаалакум туфлихун. Эй имандуулар, рүкү кылгыла жана сажда кылгыла, Раббиңерге ибадат кылгыла жана жакшылык кылгыла, балким ийгиликке жетерсиңер дейт. Эми кашандын ичинде темабыздан тышкары бул Хач сүрөсүнүн акыркы аятта, акыркы беттеринде келген аят, бул сажда аяты Ханафи мазхабы боюнча сажда аяты болуп эсептелбейт. Анткени себеби рүкү кылгыла жана сажда кылгыла деп атат, бул намазга айтылып жатат дейт. Ал эми Шафи мазхабындагылар болсо, бул сажда аяты болуп эсептелет дейт. Эми этияттуулук үчүн бир сажда кылып койсоңуз ашыкча болбойт, сажда кылып коюңуз бар. Бирок бизде Ханафи мазхабта важип эмес. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде яхди бихиллаху маниттаба ридванаху субулассалам. Алла Таала ислам дини менен Алла Тааланын ыраазычылыгын эңсеп, Аллахтын ыраазычылыгын ээрчигендерди саламаттыктын жолдоруна жолдойт.
Ва юхриджухум миназ зулумати илан нур, жана аларды караңгылыктардан нурга биизнихи Аллах өз каалоосу менен чыгарат. Ва яхдихим иля сирати мустаким, жана түз жолго Алла таалалары жолдойт дейт. Демек, көптөгөн аяттарда Аллах коомчулукту оңдош бул дааватчынын милдети экендигин көптөгөн аяттарда айткан. Мына мисалы, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Аллах сага неле берген болсо, фима мутлак абсолюттук түрдө падышачылык бердиби, байлык бердиби, даража бердиби, сулуулук бердиби, чечендик бердиби, не берди? Ошол Алла берген нерсе менен акырет журтту көздөп, акырет журтту максат кылып жаша. Вала танса насибака минад дуния, бирок дүйнөдөгү үлүшүңдү дагы унутуп калба дейт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дүйнөнү максат кылып жашай турган болдук, анан акыретиңди унутуп калба, жумага барып кой убактың болгондо дегендей болуп калды. Тилекке каршы болбосо тескеринен да. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Аллах сага кандай жакшылык кылган болсо, сен да өзгөлөргө ошондой жакшылык кыл. Вала табгил фасада фил ард. Жер бетинде бузукулук кылбагын дейт. Инна Аллаха ла юхиббул муфсидин. Жер бетинде бузукулук кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Демек, мунун каршысы Аллах жек көрөт. Жер бетинде феминизмдеги бет каптыгы жабынып алып аялдарды бузба. Жанакы кино чыкты го. Бир феминист кыз келип алып болгон келиндердин баардыгын бузуп, алар күйөөлөр менен ажырашып, анан аягында айтат го, сен күйөөң менен ажырашып кетсең, күйөөңдөн болгон өчүңдү башка келиндердин күйөөсүнөн ажыратуу менен аласың депчи. Ошондуктан же болбосо ЛГБТ жана башка бузукулук, кыскасы жер бетинде бузукулук кылгандар Алла таала сүйбөйт дейт. Демек, жер бетин оңдогондор сүйөт, үй бүлөнү бириктиргендерди сүйөт, мамлекеттин санын көбөйтүп, үй бүлөлүккө чакыргандарды сүйөт. Айтор, жер бетинде бузукулук кылба, жер бетинде наоборот оңдо. Мейли ал социалдык жактан болсун. Көчөгө бир мусор таштаба. Пайгамбарыбыз көчөгө мусор таштаган бул имандын эң төмөнүнө да киргизген эмес. Имандын 70-ден ашык шагы бар дейт. Ошонун эң чогорусу ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах, эң төмөнү иманы эң алсыз. Эң жогорку иман ла иляха иллаллах. Эң төмөнкү алсыз имататул аза анит торик, жолдон, коомчулуктан адамга зыян берген бир ызаны алып коюш. Айнек турат, кой балдардын бутуна кирбесин. Биздикилер көлгө барып арак ичет, сарчеликке барып арак ичет, баягы арагын калтырып коет, анан жаш балдар келип таш менен чабат, адамдын бутуна кирет, айбандын бутуна кирет. Сен кандай мусулмансың? Пайгамбардын хадисине салып көрчү, сен мусулмансыңбы? Ошол хадистин негизинде. Кудай сактасын. 4-чү максат исламдын бүтүндүгү, мусулмандардын биримдиги бул дааватта максат болуш керек. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu». Алланын жибин, яни Алланын динин бардыгыңар биргеликте жапырт кармангыла, ва ла тафаррaqu, бөлүнбөгүлө. Жай келиптир, машалла, тиякта деген даватчылар лагерь уюштуруп, жаш балдарга ыйман, ислам тууралуу жакшынакай нерселерди кылып атыптыр. Машалла, Алла ыраазы болсун, балдар биздин келечегибиз. Тиякта деген сопулар ушундай жакшынакай иш кылып, ушундай кылып атыптыр. Тиякта нурчулар, тиякта булар. Кыскасы, салтуу исламдын алкагынан чыкпаган позитивдүү жамааттар кандай гана иш кылып аткан болсо, бирин-бирин карап, өзүнүн бир тууганына сыймыктанганда сыймыктаныш керек. Мен кыла албаган ишти булар кылып атат. Динге мээнет кылыш желкеге оор жүк көтөргөндөй дейт Саид Нурси рахимахуллах. Аны көтөрүүчүлөр, жардамдашуучулар көбөйгөн сайын сен сыймыктанышың керек, сүйүнүшүң керек дейт. Сайрап атабыз, дин жеткизиш керек дейт, бирок жеткизе албай атабыз. Башкалар жеткизип атат, машалла, баш үстүмө, Алла ыраазы болсун. Балдар биздин келечегибиз деп сайрап атабыз, бирок балдар менен иштеш аябай оор. Саид Нурси жаш баланын тилин таап, аны менен сүйлөшө алыш, бир философ менен сүйлөшкөндөй дейт, оор дейт. Ошолордун тилин таап, лагерь уюштуруп, ушулар биздин келечек зомби болуп калбасын, батыштын программасы менен телефонго кирип
заты келбети кыргыз, жан дүйнөсү, дили орус же европеец болуп калбасын деп жаш балдар үчүн аракет кылып лагерь ачкандарга биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Буттосо өрбөй, шарттарын оорлотуп, толтура бир документтерди үйө бербестен. Айтор исламдын үммөттүн биримдиги. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Вала такуну калладина тафаррaqu" силер бөлүнүп жарылып кеткен үммөттөр сыяктуу болбогула. Вахталафу мин ба'ди ма жаахумул байинат. Аларга ачык Аллах тараптан далилдер келгенден кийин бири-бири менен талаш тартышып кеткен үммөттөрдөй болбогула. Ва улайка лахум азабун азим. Андайларга Аллах тараптан улуу азап бар дейт. Акыйкат турат, каш кайып. Бирок бөлүнүп кетти, жарылып кетти, душман болуп кетти эмнеге? Нафси үчүн да. Акча, атак, даңк, неме, аудитория, мен аудиториям тартып кетти дегендей. Өлүп кетпей анын бардыгы дүйнөлүк нерсе. Ошондуктан ал нерсе үчүн сен үммөт менен душман болуп кетпе деп Алла Таала. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде иннамал муъминуна ихва, момундар бир тууган гана дейт. Ушул жерде Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат, караңыз дейт. Момундар иннамал муъминуна ихва. Бу иннаманы момундар гана бир тууган деп которушат дейт. Бул туура эмес дейт. Бул мындай дейт. Момундар бир тууган гана дейт. Яни душман болуусу мүмкүн эмес дейт. Момун менен момундун бири-бирине душман болуусу мүмкүн эмес дейт. Бирин-биринен коркуп, ушул кайсы жерден мени атып кетер экен, кайсы жерден мени сатып кетер экен, кайсы жерден менин кегин алып бир күнү бир жерден бир нерсе кылып кетер экен деп бири-биринен коркуп, бүркүй тургандай болуусу бул момундукка жатпайт дейт. Момун момунга бир тууган гана дейт. Андан башкача болуусу мүмкүн эмес дейт. Мына ушул туура дейт. Башка миңдеген аят хадистерге такай келсек, ушинтип которуш керек дейт. Момундар гана бир тууган, капырлар менен момундар бир тууган эмес дегенге такой. Жок, момундар бир тууган гана дейт. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва ати'уллаха ва расулаху ва ла таназау" Аллахка баш ийгиле жана анын элчисине баш ийгиле, бири-бириңер менен талашып тартышпагыла. Фа тафшалу ва тадхаба рихукум. Болбосо силер коркок болуп мокойсуңар жана айбатыңар кетет. Wasбиру, алсыздап каласыңар дейт. Сабырдуу болгула. Инналлаха ма'ас-сабирин. Аллах сабырдуулар менен биргеликте дейт. Демек, бул жерде бири-бириңер менен талашып тартышпагыла. Эгер талашып тартышсаңар, алсырайсыңар, мокойсуңар, айбатыңар кетет деп атат. Анан сабырдуулук кылгыла деп атат. Демек, эмнеге карата сабырдуулук? Сиякул каламдан билебиз, сүйлөмдүн агымынан, аяттын агымынан алдыда эмнени айтты? Бири-бириңер менен урушпагыла, жаңжалдашпагыла дейт. Ошого караша, ошого каршы сабырдуулук. Үн чыкпай кой. Дин үчүн үн чыкпай кой. Дин үчүн макул, дин үчүн компромисске барып кой. Дин үчүн макул, кичине бир аз ошол өзүн кыймын деп ойлоп кала берсин мейли. Мусулман үчүн кичине бир аз уступкага барып коюш бул кордук эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ар-рухамау байнахум" мусулмандар бири-бирине ырайымдуу дейт. Капыр үчүн бир компромисске барып башың ийип берсең бул кордук. Бирок мусулман үчүн мейли мусулман деп үммөт үчүн, дин үчүн, жамаат үчүн анын алдында теңелбей койсоң бул кордук эмес дейт. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум" Аллахтан корккула жана өз ара мамилеңерди жакшырткыла дейт. Демек, эгер Аллахтан корксоңор, анда бири-бириңер менен болгон мамилени оңдогула деген аят чыгат да. Ушундай жек көргөн бир адам бар, бирок ал кошунаң. Кудайдан коркосуң, кошуна менен мамилени үзгөнгө болбойт, аны менен ит, мышык болгонго болбойт. Ошол Кудай үчүн, ошол жек көргөн кошунаң менен жок дегенде саламыңды түз кылып салам алейкум деп учурашасың. Бир тууганыңды жактырбайсың. Дагы бирөөнү жактырбайсың, бирок Алла Таала бир тууган мамиленин үзбө деген, ошол Кудай үчүн жакшылык жамандыкта чогуу болуп коесуң. Ошого окшогон нерселер көп. Бирөө менен мамилеңди бузуп эле салайын дейсиң, бирок Алла Таала аны менен мамилеңди бузбагын, мамилеңди оңдогун. Болбосо деп ошо Алладан корккон үчүн эле ушул канча адамдар мамилени биз оңдойбуз. Бирөө сөккөнгө ылайыктуу,
сөкпөйсүң. Эгер сөгүп ийсең, эмоция калтырган болосуң дагы кийин кечирим сурайсың. Анткени эсиңе келет. Пайгамбарыбыз айткан, ким бирөөнү сөксө, кыямат күнү анын күнөөлөрүн өзүнө алып, соопторун ага берет деген. Ошого окшогон аят хадистерди эстейсиң дагы, ачууң менен сөкпөшүң керек эле, сөгүп алган чакта да кайра эсиңе келгенден кийин бир тууган деп кечирим сурайсың. Ушундай да Алла Таала Кудайдан корккула, өзара мамилеңерди жакшырткыла. Ва атиу Аллаху ва расулаху ин кунтум муъминин. Эгер момун болгон болсоңор, Аллахка жана анын элчисине моюн сунгула. Чыныгы момун ушундай да, чыныгы момун ушуп кетсе дагы, ошол 3 күндөн ашык мусулмандын таарынышып жүрүүсү бул адал эмес дейт. 3 күнгө чейин мейли эмоция эң көгөргөн көк адам 3 күнгө чейин көгөрүшү мүмкүн. Бирок андан ары көгөргөн адам уже момун эмес. Момун адам 3 күнгө чейин таарыныш керек деп атат да пайгамбарыбыз. Демек ушунун баарын эстеп туруп, кой деп туруп, через нихачу мамилеңди түздөгөнгө, жок дегенде сыртыңан салам алейкум деп бир өзүңдү жасап жүрүүгө мажбур болосуң. Аслиху нафсама байникум ва хиял халу ва силату лати байнакум тарбиту ба'дукум би ба'д. Демек Алла Таала бири-бириңер менен мамилеңерди жакшыргыла деп атат. Ислам чынжырына бекем кармангыла деп атат. Даваттын 4-чү максаты ошол үммөттүн биримдиги. Албетте, жалпы адамзаттын биримдиги бул жерде. Аяхсура тавафук ва тарабут байнан наси умуман. Жалпы адамзаттын ортосунда, мейли ал капыр болсун, ким эле кайсы улут болсун, кайсы болсун, жалпы адамзат менен болгон мамилени жакшыртуу, ынтымак, өзгөчө мусулмандардын ортосундагы ынтымак, өзгөчө мусулмандардын арасында даватчылар. Яни ким дават кылып атат? Алымдар дават кылып атабы, кудамалар дават кылып атабы, сопулар да ким ушул даватка исламдын балыктан элге жеткирем деп бел байлады, ошолор бири менен ынтымактуу болсун. Балык башынан сасыйт болуп анан бир тармактын башында болуп алып, башка тармакты жамандаба. Сопулуктун башында туруп алып, даватчыларды жамандаба. Даваттын башында туруп алып, сопуларды жамандаба. Бул өтө кооптуу нерсе. 5-нчиси, ал-фаузу би ридваниллахи таала. Анан даватта Алла Тааланын ыраазычылыгы гана максат болуш керек. Дават кылып атасың, эртең сен бир депутаттыкка же болбосо бир президенттикке же бир нерсеге максатың бар, амбицияң бар, убак сааты келгенде ушулардын баарын очко кыласың. Мына бул адам деген эртең ушундай болсо, ушундай болот. Же болбосо жана башка аброй жыйноо, кадыр барк, же болбосо дүйнөлүк кызыкчылык, жана башка мунун баардыгы даватта максат эмес. Ошол дават кылышында максат, имамдык кылышында максат, элге илим берүүнүндө максат, ошо мойнундагы аманаттан кутулайын. Эртең Кудай алдында мындай, о Кудай мына дегенге кичине бир аз актанууга бир менде үзүр болсун. Эч ким Алла Тааланын алдына өзгөчө мага окшогондор мына деп бара албайбыз. Бирок Алла Таала кана десе кичине бир аз актанууга бирдеме болсун да. Эмне кылдың десе, ушу кара курсактын айынан дүйнөдө эле жүрдүм, ушу жумуш үй болуп эле жүрдүм эмес, мына я Алла деген кичине бир нерсе болсун. Ошондуктан даваттан максат Алла Тааланын ыраазычылыгы, кадыр барк, авторитет, жана башка кызыкчылыктар эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Алла Таала момун эркектерге жана момун аялдарга алдарынан дарыялар агып турган бейиш бакчаларын убада кылган. Холидина фиха, алар ал бейиш бакчаларында түбөлүктүү болушат. Ва масакина тойибатан фи жаннати адн, жана ошондой эле адын бейиш бакчаларындагы коос жайларды, көркөм жайларды убада кылган. Ва ридванун миналлахи акбар. Ал эми Аллах Тааланын ыраазычылыгы бардыгынан улуу дейт. Акбар. Бейишиң жана бейиштеги жыргалчылыктар Аллахтын ыраазычылыгынын алдында эчтеке болбой калат экен да. Ошол бейиште туруп, бейиштин рахатын материалдык түрдө, жок, физикалык түрдө рахатын, даамын таткан бул бир. Ал эми жүрөгүңдө, рухуңда жараткан Аллах мага ыраазы болгон турбайбы деп руханий таткан рахатың, ал бейиштеги сени физикалык таткан рахатыңан акбар, чоңураак дейт. Залика хувал фаузул азим. Мына ошол улуу бир жетишкендик
фауз, ийгилик, жеңиш мына ушул дейт. Бардыгыбыздын максатыбыз ошол Алланын ыраазычылыгы. Калыс ниет, ыхлас деп 6 сыпаттын аягында айтылып жүрбөйбү? Андан кийин дааватта Аллага чакырууда ортолукту кармануу. Ортолуктун көптөгөн маанилери бар. Мисалы, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ортолукту адилеттүүлүк менен сыпаттаган. Ва кадалика жаалнакум умматан васата. Ошондойчо биз силерди васато, сөзбүз которгондо орточо үммөт кылдык дейт. Бирок мунун тафсиринде имам Табари пайгамбарыбызга жеткен чынжырча менен пайгамбарыбыз неде тафсирлеген дейт? Удулан, биз силерди адилеттүү үммөт кылдык дейт. Демек Алла Таала бул үммөт дининде аша чаппаган, жана жөөттөр сыяктуу чалалык кылбаган, христиандар сыяктуу аша чаппаган орточо адилеттүү үммөт кылдык дейт. Ошондой эле Алла Таала васотту, орточо деген сөздүктөгү маанини сөзмө сөз орточо деген мааниде колдонгон. Мына мисалы, вала таджал ядака маглулатан ила унуқик. Эй, сүйүктүү пайгамбарым, кашан ичинде элчим, колуңду мойнуңа байлап алба дейт. Түз мааниде эмес, кыйыр мааниде, сараң болуп алба деген сөз. Вала табсудха куллал басти, болушунча эле момундай кылып жайып салба дейт. Бул деген такыр эле берип ак көңүлдүн өзү жарыбайт, эмне дейт? Ак көңүлдүн өзү бирдеме болсо да бирдеме жарыбайт деген бир сөз бар, кыскасычы. Кыскасы эмнеге фатакода малума махсура болбосо, антип бар жогун ак көңүл болуп берип туруп галак отуруп калсаң, малуман жектелинген абалда каласың дейт. Аялың жектейт. Ай биз эмне? Биз балаң жектейт дейт. Өзүң кызматчыларың жектейт. Махсуро дейт. Кола, ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде адилеттүү деген мааниде колдонгон. Мына кола усатухум алам акуллакум лаула тусаббихун. Ошондо алардын арасынан Абдулла ибн Аббас адалухум, адилеттүүрөөк айтты дейт. Мен силерге айтпадым беле Алла Тааланы аруулагыла, мактагыла деп, жанакы атасынан чоң бир талак алган, анан балдары орот, атасы өз убагында кедейлерге берчи экен, зекет үшүрдү берчи экен. Анан балдары атасы өлгөндөн кийин сараң чыгып, бербейбиз кедейлерге үшүрдөн деп, анан аябай эрте таң менен тиги поляга талак аттанганда ошонусу айткан экен, дей койгула, Кудай Тааланы мактап кичине арактан бирек болгула деген экен. Ошонун сөзүн Алла Таала окуя болгондон кийин айтып атат. Мына ошол адилеттүүрөөк ошол болчу деп атат. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам васот, орточолук деген сөздү авзол, абзелирээк, эң жакшы деген мааниде дагы колдонгон. Демек бул үммөт орточо үммөт деп айтылат. Бул деген адилеттүү үммөт, сөзмө сөз колдонгон күндө деле аша чаппаган жана чалалык кылбаган, ортолукту кармаган үммөт. Куранда айткандай адилеттүү үммөт, жана пайгамбарыбыздын хадисте айткандай эң абзел үммөт. Мына Куран пайгамбардын бир хадисинен далил, 100 даража бар. Аддахаллаху лил мужахидина фи сабилилла. Аллах ал 100 даражаны Алла жолунда жихад кылгандар, Алла жолунда күрөшкөндөргө даярдап койгон. Ма байна даражатайни кама байна самай вал ард. 100 даражанын арасындагы, ар бирөсүнүн арасындагы аралык асман менен жердин ортосундагы аралыкчалык дейт. Фаиза саалтумуллаха фасалухул фирдаус. Эгер Аллахтан бейиш сурасаңар, фирдаус бейишин сурагыла. Фаиннаха аусатул жанна. Анткени ал фирдаус бейиштин аусаты дейт. Аусат сөздүктө орточо дегенди билдирет. Бирок Абду ибн Хаджар рахматуллахи алейх бул жерден мурат авдол, эң абзели, ва а'лал жанна, жана бейиштин эң төрү дейт, жогору жагы, ва фауқоху аршур рахман. Ал эми фирдаустун эле өйдөсү бул мээримдүү болгон Алла Тааланын арш деген макулугу дейт. Ва минху тафаджару анхарул жанна. Жана бардык бейиштерге дарыялар фирдаустан башталып, оруштап чыгып, анан тигилерге агып барат дейт да. Источник. Куранда Алла Таала
асалин мусаффа, туп-тунук таптаза болгон балдан, асалдан жасалган дарыялар бар дейт. Мин лабанин лам ятагайяр, томугу жыттанып кетпей турган. Тим эле сүт жыттанса тим эле сасып кетет го. Ошо сасыбай турган, жыттанбай турган сүттөн болгон дарыялар бар дейт. Шараптан болгон дарыялар бар деп айтат. Мына ошонун бардыгынын источниги Фирдаус болот дейт. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошол чектен чыгуу менен нормага жетпей калуунун ортосунда сыпаттаган. Мына факафарат итаму ашарати масакина мин аусати ма тут'имуна ахликум ау кисватугум ау тахрир ракаба. Ошол күнөөнү кылгандын кафараты, аны толукташ, ошол өзүңөр тамак үй бүлөңөрдү тамактандырган тамактын орточосу менен 10 керейдин курсагын тойгузгула деп Алла Таала ар эмес бир эмес орточолукту айтып жатат. Демек Kur'an'da Allah Teala hafiz ala salati ve salavati ve salatil wusta ve kumu lillahi qanitin, namazlarыңарды сактагыла жана ортоңку намаздарды сактагыла, ортоңку намаз сактагыла деп ошол 5 убак намаздын ортосунда келген асыр намазды айтышкан дейт. Демек асыр намазга Алла Таала өзгөчө басым айткандыктан асыр намазын каза кылыш башка намаздарды каза кылгандан да күнөөсү оорураак дейт. Пайгамбарыбыз васитул имам ва суддул халал, имамды ортоңорго койгула жана саптагы аралыктарды жапкыла деген дейт. Демек ошол так ортосундагы билдирет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Саласатун ман фаалахунна факад таима таамал иман." Ким 3 нерсени кылса, ыймандын даамын татыптыр. Ман абадаллаху вахдаху ва аннаху ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах келмесин айтып Аллага ибадат кылса, ва ата заката мали тойибатан биха нафсаху рафидан алейhi kulli амин. Жыл сайын зекетин тойибатан биха нафсуху, орысша айтканда ад души берсе, через нихач эмес, чын дилинен жыл сайын зекетин берсе. Үчүнчүсү вала ю'тил харимата, картайып өлөйүн деп калган малын бербейт. Вала дарината, эскирип бусурга кетчи окатын бербейт. Вала маридо, оор өлөйүн деген малын бербейт. Вала шаратол лаимата, сапаты начарынан бербейт. Валакин мин васати амваликим, бирок мал байлыгыңардын орточосунан бергиле. Фа инналлаха лам ясалукум хайра, анткени Аллах силердин зекетиңерден эң мыктысында сураган жок. Валам ямуркум бишаррихи, эң жаманына дагы буйруган жок. Демек бул үммөт ортолуктун үммөтү. Дал ошондой эле дааватта дагы биз ортолукту кармашыбыз. Бул дааватчылардын, устаздардын түзүп койгон эрежеси эмес, бул Алланын буйругу жана пайгамбарыбыздын буйругу. Мейли ал дүйнөлүк иштерде орточолук, дүйнөлүк иштерде дагы жана акыреттик иштерде дагы орточо болуш. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өмүр баян окусак, ал ибадатта кылган, эс алган дагы, пайгамбарыбыз үйлөнгөн, бала чакалы болгон, балдарын ойноткон, аялдарын эркелеткен, согушка да чыккан, орозо да кармаган, оозун ачпай да жүргөн, уктаган, тахажжудка да турган. Айтор пайгамбарыбыз мындай эң үлгүлүү бир адамдын жашоосун көргөзүп кеткен. Мисалы Сайд Нурси рахмехулла айтат, эми мындан пайгамбарларга сөз тийгиз эмес. Мисалы Иса пайгамбарды алсаң, ал ата болгон эмес, ал жагын көргөзүп бере албайт. Күйөө болгон эмес, мисалычы полководец, командир, согушта аскер башчы болгон эмес. Же болбосо кайсы эле пайгамбарды алсаң, Мухаммад пайгамбарыбыз сыяктуу ар тараптан үлгүнү көргөзө алган эмес экен да. Мындай бир тармакта мисалы кээ бир пайгамбарлар согушка буйрулган, кээ бир пайгамбарлар согушка буйрулган эмес, кээ бир пайгамбарлар үйлөнгөн, кээ бир пайгамбарлар бойдок өтүп кеткен, жана башка. Кээ бир пайгамбарлар ибадат кылган, кээ бир пайгамбарлар иштеген, кээ бирөө айтор пайгамбарыбыз бүт бардыгын жашоодо көргөзүп кеткен экен. Эң акыркы үммөт, кыяматка чейин келе турган үммөткө ошондой бир толук кандуу үлгүлүү бир зат керек болгон. Пайгамбарыбыз ар тараптан үлгүнү көргөзгөн. Аллага чакырууда дагы, таухидте дагы бул үммөт орточо үммөт. Мисалы жөөттөр эмне болду? Алар бут сүлөкөттөргө, торпокко сыйынып кеткен. Биякта аяттардын баарын алып келип, убакытта алганга деле муктаждык жок. Баардыгыбыз билебиз, алар торпокко сыйынып кетти. Ошол кыптийлерден, Фираундун аскери, Фираундун элинен жөөттөр чыгып баратып, аялдары деген байлардын үйүндө служанка болгон да.
почти ар бир ошол жөөттүн аялы дейбизби, кызы дейбизби, тиги Фираундун элинин үйүндө кызмат кылган. Малын кайтарганбы, тамагын жыйнаганбы, ошондо уже билген да уже качып кетерин. Ошондо ар бирөөсү кожойкесинин жанакы алтын палтындарын урдай качкан экен да, ошонун баарын чогултуп, торпок жасап, торпокко сыйынып кетпедиби? Же болбосо Алла Тааланы адамдарга окшотту. Алла Таала деген сараң деди. Алла Тааланын колу байланып калган деди, Кудай сактасын. Десе Алла Таала эмне деди? Вакалатил яхуду ядуллахи магълула. Алар айтты, жөөттөр айтты, Алланын колу байланган, яни сараң. Гуллат айдихим, өздөрүнүн колдору байланып калсын. Ва нуину бима қалу. Жана айткан сөздөрү себепте алар каргышка калды. Бал ядагы мабсутатан юнфику кайфа яша. Алла Тааланын эки колу тең жайык. Яни Алла Таала берешен, жомарт деп атат сөзүм эме, кыйыр маанидечи, метафора. Алла Тааланы макулукка окшотту. Сен бизге Кудай Тааланы көргөз. Материалдык түрдө биз көргөндөй Алланы дагы маңдайыбыздан көрөлү деди Кудай сакта. Мындай бир макулукка окшотту. Уподобление Аллаха творение болду да, бул жерде таджсим болду. Демек, Алла Таала мусулмандар болсо таухидте антип чалалыкка кеткен эмес. Жоса аша чапкан эмес. Жөөттөр болсо эмне деди? Иса пайгамбарды лакат кафараллазина калу инналлаху вал масиху ибн Марьям. Бул Аллах Мариямдын уулу Иса да, Машаяк да, Иса пайгамбар бул Кудай да дегендер кафыр болду деп атат. Ва қалатин насара ал масиху ибн да, экинчи аят, үчүнчү аят бардыгында эмне? Лакат кафараллазина калу инналлаха саласа. Алла Таала үчүнчүнүн, үч Кудайдын үчүнчүсү дегендер капыр болду дейт. Вама мин илахин илля илаху вахид. Алладан башка бир Кудай жок. Жана башка аяттарда христиандардын үч Кудай деп кеткендиги айтылат. Демек биз христиандарга окшоп аша чапкан жокпуз, жөөттөргө окшоп чектеме нормага да жетпей калган жокпуз. Ортолукту кармандык, таухидте ортолукту кармандык. Алла Тааланы жалгыз дедик, бир дедик, ага ибадатта шерикти кошкон жокпуз. Экинчиси, биз ибадатта да орточолукту карманабыз. Мисалы, жөөттөр ибадатты дүйнөлүк нерсе гана чектеп алган, дүйнөлүк кызыкчылыктар гана чектеп алган, жазалары дагы дүйнөгө гана чектелип калган. Анткени булар дүйнөгө өтө бир сараң келген, ачкөз келген, өзгөчө ошонусу менен сыпатталат Кур'ан-ы Каримде. Мисалы, "Вала таджиданнахум ахрасан нас ала хаятин". Сөзсүз түрдө адамдардын арасынан, христиан, мусулман, отпарас, бутпарас ушулардын арасынан именно жөөттөрдүн жашоого өтө ачкөз экендигин сен көрөсүң дейт. "Вала ятаманнаунаха абадан, вала ятаманнауха абадан бима каддамат айдихим". Алар биз Кудай Тааланын мурдунан түшкөн аксөөк биринчи сортпуз деди да, мындай метафора менен айткандачы. Дегенде айтты, анда силер Алла Тааланын эң любимчиктери болсоңор өлгүлө эртерээк. Сүйүктүүсүнө жолуккусу келет любой адам. Аллахты сүйсөңөр, Алланы сүйүктүүсүңөр да өлгүлө, өлөрүңөр менен билебиз, Аллага жолугабыз десе, алар эч качан дейт, кылган кылгылыктары себептүү өлүштү эч качан эңсешпейт да, каалашпайт. Аллаху алимун биз залимин. Аллах залымдарды билет дейт. Демек, булар ибадатта аябай чалалыкты көргөзөт. Жазалардын бардыгы дүйнө менен чектелген, максаты дагы ибадатта дүйнө менен чектелген. Кыскасы, ал эми христиандарга келсек, булар наоборот ашып кетти, чектен чыгып кетти. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Рухбаниятан", алар иптадауха, Иса пайгамбардын көз өткөндөн кийин бул дүйнөдөн алар бидат кылып, динде жок монашествону алып келишти дейт. "Ма катабнаха алейхим", биз ошол Иса пайгамбарга жөнөтүп берген Инжилде, алардын шариятында биз аларга монашествону жазган эмес элек дейт. "Илля ибтигаридванилла", бирок ошону Кудай Тааланын ыраачылыгын көздөп атабыз деп кылышты. "Фамару хаккари аятиха", жана монашествондагы алар талаптарын аткара алышкан жок дейт. Ошентип эмне булардын католиктери, молдолору, поптору үйлөнгөнгө болбойт. Католиктерде үйлөнгөндөн кийин ажырашканга болбойт. Орозону 30 күндөн ашырып салышты. Жана башка ушундай бир чектен чыгып кетти. Пайгамбарыбыз не деген? Муну бидат деген. Алла Тааланын диндеги жок нерсесине жаңылык кылып, дин деп киргизишти, бул бидат деген. Бул үммөттө ибадатта дагы ортолукту карманабыз. Чалалык дагы жок, жана чектен
чыгып кетүү дагы жок. Алла Таала дүйнөлүк дагы жазаларды айткан, акыреттик дагы жазаларды айткан. Алла Тааланын буйругун аткарган адам акыретте дагы сыйлык ала турганын айткан, дүйнөдө анын убайын көрө тургандыгын айткан. ومن الناس من يقول ربنا آتنا وما لهم حسنة وما لهم في الآخرة ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلق. Адамдардын арасынан о Раббибиз бере турганын дүйнөдө гана берчи дегендер бар, Алла үчүн акыретте үлүш жок дейт. Болгон ошол көз карашы дүйнөгө гана чектелген. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Алардын арасынан о Раббибиз дүйнөдө да жакшылыгын бер, акыретте дагы хасана бер, бизди тозак отунан сакта дегендер деп Алла Таала аларды мактап жатат. Пайгамбарыбыздын ордунда билебиз, жанагы үчөө келди Айша энебизге. Алар кечилдер эле. Дүйнөдөн өздөрү дүйнөдөн кечил болуп кеткендер эле. Бирөө айтты мен өмүр бою ибадат кылам, үйлөнбөйм деди. Бирөө айтты өмүр бою орозо кармайм, оозумду ачпайм деди. Бирөө айтты мен өмүр бою тахажжудка турам, уктабайм деди. Пайгамбарыбыз келди, укту дагы, айтты дагы. Антум эллезине култум каза ва каза. Силер ушинтип айткандар, силер турбайсыңар. Ама валлахи, Аллага касам, инна ла ахшакум лиллахи ва атқакум лаху. Аллага касам, мен силерге караганда Алладан көбүрөөк корком, көбүрөөк такыбаракмын, ачыгыр айтам. Лакин асуму афтыр, бирок мен орозо кармайм, бир күн орозо кармай оозумду ачык жүрөм. Осалли ва аркут, тахажжудка турам, уктайм дагы, ва тазавважа ниса, жана үйлөнөм дагы. Фаман рагибан суннати фалайса минни, ким менин сүннөтүмөн баш тартса, ал менин үммөтүмдөн эмес. Демек пайгамбарыбыз ибадатта дагы ортолукка буйруп жатат. Бүгүнкү күндө эми ибадаттан аша чапкандар көппү же биз орто үммөтпүз да. Ифрот кылып аша чапкандар көппү мусулмандын арасында? Же тафрит кылып нормага жетпей чалалык кылгандар көппү? Мисалы келтирели. 5 убак намаздан тышкары тахажжудун калтырбаган мусулмандар толтурабы же 5 убак намаздын өзүн багымдатын жай келгенде каза кылгандар көппү? Же 5 убак намазды такыр окубай, жума намазды эле окуп, жума намазы менен чектелгендер көппү? Демек, тафрит, чалалык бизде өтө күч алган. Ошол салыштырмалуу түрдө аябай эле көп, өтө эле көп. Мисалы, айтам, азыр могун карап туруп, мисалы, паранжы, паранжы. Балыкчы шаары боюнча канча аял паранжы жабынат? Канча аял көчүгүн санын көргөзүп жүрөт? Паранжы жабынган аялды карасаң, коомчулукта эркектердин шахваты көтөрүлүп, дүүлүгүп бузулуп кетеби же жанакынтип ачык-чачык жүргөндөрдөн эркектердин ден соолугу бузулабы? Бузукулук, зомбулук, зордук, баягы эркек аны элестетет. Ачык сөз аны эркектин, любой эркек тастыктайт, табиятты билет да. Кайсынысынан фитне көп? Мисалчы. Ошондуктан ар дайым биягы көп да. Ушуга басам. Коомдук жанакындай телеберүүлөрдө байкайсыздарбы мындай? Ушундай резонанс кылып жиберет да, бир экөөнү көрөт, мусулмандардын аша чабып ийген бир экичөөнү көрөт, анан ошону талкуу эле жатып калат. Биягы өтө, биягы кайнап болбой калган биягын көп айтыш керек да. Ал цветочки. Адеп ахлактардагы Алла Таала ортолукту бизден талап кылат. Ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле ичкиле, бирок ысраф кылбагыла, Алла Таала ысраф кылгандарды сүйбөйт дейт. Ысраф анан табзир дейт. Экөөнүн эмне айырмасы бар? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде инналлаха иннал мубаззирина кан ихвана шаятин. Табзир кылгандар бул шайтандын бир туугандары дейт. Табзир кылбагыла дейт. Ысраф деп атат. Ысраф адал болгон нерсени ашыкча кылыш дейт. Түштөндүрүү, кудалардын курсагы жарылганда бияктан шыкап дагы мактаныч үчүн дагы тамак алып келдиң. Бир порция тамак жетет эле, 3 топ порция тамакты алдына салып койдуң, ашказан чөйлөп өлөйүн деп калды, дем ала албай, ныксырап. 2-3 кийим жетет эле, 10 кийим алып алдың. Мисалы, ысраф ошол, адалдагы ашыкча нерсе. Табзир деген арам нерсе акчаны коротуш дейт. Арак сатып алдың. Дискотекага кирдиң, акча төлөп. Жана башка. Тамеки сатып алдың. Насвай сатып алдың.
Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Код афлаха ман заккаха", ким жан дүйнөсүн, кулук мүнөзүн оңдоп, жүрөгүн тазаласа ийгиликке жетти. Ва код хаба ман дассаха, ким жүрөгүн булгаса, кулук мүнөзүн бузса, жүрөгүн булгаса ал зыян тартты дейт. Ва аширухунна бил маруф, аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла дейт Алла Таала. Ва ла тактула ауладакум хашяти имлак, кедейликтен коркуп балдарыңарды өлтүрбөгүлө дейт. Хусна, биз инсанга ата энеңе жакшылык кылгын деп буйрудук дейт. Мына кара. Эгерде Аллага шерик кошкун деп сени ширикке чакырса дагы фала тути'хума, ал экөөнө моюн сунба дейт. Бирок башка бир аятта келет, бул жерде башка аятта алып келиптир. Ата энең капыр болсо дагы сохибхума фид дуnya маруфа, капыр экен деп туруп ата энеликтен кечип кетпестен, балалыктан кечип кетпестен, ата энеликтен кечип кетпестен сохибхума фид дуnya маруфа, дүйнөдө аларга жакшылык кылып жашагын дейт Алла Таала. Демек, вайлул лил мутаффифин, таразыдан ургандарга вайыл болсун. Адамдардан сатып алганда аларда эки өлчөм бар. Жанакынысы менен сатып алат экен. Илгери деген ушундай болгон экен, эки идиш болгон экен, норма болгон экен. Мисалы будайда, базарда будайды мындай бир 500 грамдык идиш менен сатса, мисалы, ал деген 520 грамдык идиштен бирөө болот экен, ана 480 грамдык идиштен бирөө болот экен дагы, сатып аларда бо идишме салып бер дейт экен. А тиги билбейт да, 20 грамдан айырма деле жок да, ана 520 грамм 20 грамм уруп кетет да. Аларда акысын ашыгы менен алат, бере келгенде 480 грамдык менен сатып коет да, 20 грамм уруп кетет да. Вайлул мутаффифин. Ошондуктан эмне? Я юхаллазина аману ла тадхулу буютан гайра буютикум хатта тастанису ва тусаллиму ала ахлиха. Эй мусулмандар, чочу үйлөргө уруксат сурамайын, жана ээлерине салам айтмайын кирбегиле дейт. Заликум хайрул лакум лааллакум тазаккарун. Бул силер үчүн жакшыраак эгерде сабак ала турган болсоңор дейт. Я юхаллазина аману куну кавамина лиллахи шухада бил кист. Эй мусулмандар, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн акыйкатты тургузуучулардан болгула, адилеттүүлүккө күбө берүүчүлөрдөн болгула. Ва ла яжриманнакум шанану кавмин ала ла та'дилу. Бир коомдун жектөөсүнөн коркуп бир коомго адилетсиздик кылып койбогула. Бирөөнөн коркуп адилетсиздикке барбагыла. Я'дилу. Бирөөнөн коркуп атсаңар дагы, же бирөөнүн давлениясы болуп атса дагы, же бирөөнү жек көрүп атсаңар дагы адилеттүүлүк кылгыла. Хуа акробу литтаква, бул Кудайдан коркканга бул жакыныраак деп Алла Таала бизди атүгүл душмандар менен согушуп калсаңар дагы, ал душмандардан өч алсаңар дагы, вайна акоптум, душмандан өч алсаңар, фаакибу бимисли ма уқибтум бих, силерге кандай зыян берген болсо ошончолук өч алгыла дейт. Аша чаппагыла дейт. Бир кулагыңды келсе, сенден бир кулагың келсе, экинчи кулагың кошуп кесип салба. Бир көзүңдү көр кылса, сенде бир көзүң көр кыл, эки көздөн көр кылба деп Алла Таала бизди ар тармакта, жашоодо дагы, ибадатта дагы, адеп ахлакта дагы бизди орточолукка буйруган. Демек, дааватта дагы максат ошол биз адамдарды орточолукка чакырышыбыз керек. Аша чабуудан, ошондой эле нормага жетпей калган чалалыктан дагы тыйышыбыз керек. Жараткан Алла Таала баардыгыбызга тоofik берсин, шерменде кылбасын. Ва ахиру даавана анил хамдулиллахи роббил аламин.